Kımbattуу okuçular, Kırgızstandın жаркын келечеги болгон балдарым, менин кичинекей досторум, мынакей жалпы кыргызстандыктар күткөн, айрыкча силер дегдеп күткөн жаңы жылда келип калды. Саналуу күндөрдөн кийин силер экинчи чейректи жыйынтыктап, жаңы жылды кубануу жана шаңдануу менен тосуп аласыңар. Балдар үчүн ар бир жаңы жыл сыйкырдуу майрамдай эле сезилет өзү. Бала кезде мен дагы сиздерге окшоп жаңы жылды абдан самап күтө берелем. Себеби жаңы жыл алдында бардык балдар анын ичинде мен дагы кыялданып, тилек кылып, жаңы максаттарды алдыга коюп, жараткандан алардын аткарылышын суранаар элек. Жаштын тилегин берет дейт, андыктан силер дагы кыялданып, алдыга чоң максаттарды койгула. Кымбаттуу окуучулар, мен силерди деги эле кичинекей досторумдун баарын жаңы жыл майрамыңар менен чын жүрөгүмдөн дагы бир жолу куттуктаймын. Жаңы жыл алдындагы каалоолоруңардын кабыл болушуна, алдыга койгон ой максаттардыңардын аткарылышына тилектешмин. Себеби биздин окуучуларыбыз жакшы окуп, мыкты адис болууну, талбай иштеп, ата-энесин кубантууну, аны менен кошо ата мекенинин атын чыгарууну, желегин бийик желбирөтүүнү каалайт деп бекем ишенемин. Ошондуктан 2024 жылы баарыңардын аруу тилегиңер аткарылсын деп тилейли. Агай эжейлериңерди, ата-энелериңерди, бизди кубантып, албан ийгиликтерди жараткыла. Аракет кылып, максаттарыңарга жеткиле. Менин кичинекей досторум, биз өтүп бараткан жыл тууралуу да сөз кылып, аны таарынтпай узатып коелу. Мен силердин атыңардан жалпы элибизге бакубатчылык, тынчтык жана ийгиликтерди тартуулаган үчүн узап бараткан жылга Кудайга ыраазычылыгымды билдирип, рахматыбызды айталы. Чындыгында эле бул жылы ар бир баланын, ар бир үй бүлөнүн, ошондой эле мамлекеттин эсинде кала тургандай ийгиликтерге жетише алдык десек болот. Силер дагы 2023 жылы мен Олимпиададан орун алгам, мен спорттогу жетишкендигим үчүн грамота алгам, мен көркөм өнөр боюнча өлкөмдүн желегин желбиреткем же эң жакын досума жардам бергем деп өтүп бараткан жылды жылмаюу менен эстегиле. Ошол көз ирмемдер жүрөгүңөрдө жакшынакай элес болуп көпкө чейин сакталсын. Урматтуу окуучулар, биз келечекке олуттуу карайлы, себеби кайсы өнүккөн өлкөнү албайлы, алардын эң негизги байлыгы бул силердей болгон билимдүү балдар. Себеби мектепти жакшы окуп, мекенчил болуп, тарбияланып өсүп, жогорку окуу жайлардан татыктуу кесиптерге ээ болгон жаштар өз өлкөсүн өнүккөн өлкөлөрдүн катарында туруусуна салым кошкондугу тууралуу жүздөгөн, миңдеген мисалдар бар. Алар да өз мектебинен терең билим алуу менен бара-бара өз мекенинин чыныгы атуулуу болушкан. Бүгүнкү күндө сүйүктүү Кыргызстаныбызда балдардын сапаттуу билим алуусуна бардык шарттар түзүлүүдө. Мамлекет жүздөгөн мектептерди салып, сапаттуу китептерди чыгарууга аракеттенип, агай эжейлериңердин айлык акыларын көбөйтүүнүн үстүндө тынымсыз иштеп жатабыз. Мунун баары силер үчүн, силердин чыныгы атуулуу болуп чыгышыңар үчүн. Биз билим менен илим аркылуу гана өнүккөн өлкөнү күчтүү мамлекетти курууга жетишебиз. Андыктан силер билимдүү окуучулар, өлкөнүн интеллектуалдуу потенциалы, келечектин үмүтү жана таянычы болуп бересиңер. Азыркы заман билимдин, жаңы технологиянын, интеграциянын заманы. Силер ушундай жаңы чакырыктар менен бирдей кадам шилтеп, дүйнөлүк жаңылыктардан артта калбай, билим, илимди терең өздөштүрүүгө умтулушуңар зарыл. Санарип технологияларды
көп тилдерди өздөштүрүп, жаңы ойлоп табууларды жаратууга аракет кылышыңар керек. Биз болсо силердин аракетиңерди ар тараптан колдоого дайым даярбыз. Ардактуу жеткинчектер, силердин ар кандай райондук, облустук, республикалык олимпиадалардан, кароо сынактардан, эл аралык, дүйнөлүк мелдештерден байгелүү орундарды алганыңарды укканымда мен аябай сыймыктанамын. Силердин жеңишиңер жалпы Кыргызстандын сыймыгы. Сыймык чоң же кичине деп бөлүнбөйт. Силердин жеңишиңер жашоодогу ийгилигиңердин алгачкы кадамы деп билсеңиздер болот. Баштапкы кадамдар тынбай шилтенсе, жаркын келечектин жолун алып барат. Бирок ар бир жеңиштин артында тынымсыз эмгек, өжөрлүк, каалоо жана намыс турат. Бул деген убакытты туура пайдалануу менен китептерди көп окуу, ата-энелериңерге жардам берүү, сергек жашоо образы менен жашоо деген сөз. Өз мезгилинде Айкөл Манас атабызда эл жерин коргоп, ата салты, нарк насили менен кыргыз элин атак даңкка жеткирген. Эл жерин өнүктүрүп, намыска бек ер азаматтарды, балбан билек баатырларды, акылы тетик уул кыздарды тарбиялап, учуу кыйырсыз аймактарга ээлик кылган. Ошол эле Барсбек, Алпсол, Тагай би жана башка бабаларыбыз улуу мамлекеттерди курушкан. Мына ошол аталардын жолун улап, Кыргызстанды андан ары өнүктүрүп өстүрүү мына силердин колуңарда. Бул азыр кыял тилегиңер болсо, эртең алар сөзсүз иш жүзүнө ашат. Аракет кылсаңар берекети болот, ой максатыңар сөзсүз орундалат. Анда эмесе Кыргызстандын жалпы келечек ээлери жаңы жылыңар менен дагы бир жолу куттуктаймын. Асманыңар ар дайым ачык болуп, бактылуу балалыктын ээси болгула, өнүккөн өлкө курам деген кыялыңардан тайбагыла. Ата-энелериңерге, агай эжейлериңерге, досторуңарга менден салам айта баргыла. Жаңы жылыңар куттуу болсун.